Wa ziyadatun fi uluwi qadrihil munif. Жана пайгамбарыбыздын өзүнүн даражасынын бийик экендиги мына ушундай эле. Даражасы пес адамдар, болбогур адамдар, жалгантан даражага чыгып алгандар түшкөндөн коркот да. Түшкөндөн коркот. А буну көзү бийик түшүп кетпейт андан. Адамдар кара жогору жакка чыгарып алат мынтип. А биздикилер жалган даражадан түшүп кеткенден коркушат. Ушунда сактаныш керек. Бияктан тосуп, бияктан жанагыдай подушка безопасности деген болот. Машинада авария болуп кетсе, тосуп калат. Ушундай болуш керек да, булардыкычы. Мындай болбойт. Ва ибратун лиман ба'даху минал хулафаи вал мулук. Бул ошол өзүнөн кийинки падышаларга, өзүнөн кийинки халифаларга боло турган ибрат деди. Сауд Аравиянын принци Японияга барыптыр, кече жүрөт интернетте. Эмне кылыптыр? Уктай турган диванын алып алыптыр өзү менен бирге. Отура турган креслосу, кезде окуй турган креслосу, кофе иче турган креслосу, анан даратканада отура турган кагаз ала турган, анан мындай, анан күзгүсү, анан тарагы, анан үттөй турган, пышты үттөй турган, ак көйнөк үттөй турганы, мындай үттөй жана жолу кырын чыгара турган, бүт бар 3 самолет кылып барса, Япониянын эмеси, жана император кабыл алыптыр, пустой бөлмөдө. 2 стол, 1 стул турат болду. 2 стул, 1 стол турат болду. Не деген сөз? Элге кызмат кылуу андай болбойт деген сөз. Элге кызмат кылуу мындай дагы болот деген сөз. Азыр кээ бир адамдарга сабак бер десең, кайсы медресеге барып сабак берем? Кана отургучум деп мынтип 1000 адам болуп сабак бергиси келбейт. Дюбант деген Индияда бар, билесиңерби? Англия келип басып алганда эмне кылыш керек, сабак окутуш керек дегенде медресе жок, доска жок, калем жок, бир тыттын көлөкөсү медресе болгон. Тыттын көлөкөсү. Ошол жерге отуруп сабак берген. 5 жыл сабак берип, бар сен 5 жылда сабак бер деп тараткан ошентип, жанагыдай геометриялык прогрессия дегендей кылып таратып отуруп, азыр дүйнөнүн бардыгына ошол акыл үстүнө каптап кетти. Бияк Англия, бияк Африкага чейин, бияк Азиянын бардыгы биздеги дүйбанын бардыгы ошондо, урматтуу бир тууганым. А бизде мечиттин бардыгы бош турат. Мечиттин бардыгы бизде бош турат. Только намаз үчүн эле биздин мечитте. Чиркөдөн айырмасы болбой калды биздики. А бизде мечитте кайнап туруш керек, дайыма сабак болуп туруш керек. Мечитте дарс болуп туруш керек. Мечитте адамдардын сөзү талашып, адамдар мечитте кайнап туруш керек, урматтуу бир тууганым. А бизде мечиттер кор абалда. Муздак. Не десе, 5 мүнөттө чыгып кетебиз дейт. Айылдын мечити муздак. А неме шаардын мечиттери мына ушундай? Бүт болдолор кыяматка жооп берди ошол нерсеге. Премьер-министр, президент, спикер жооп берет. Бирок алардан мурда молдолор жооп берет. Анткени булар акыйкатты билип турган адамдар. Айтат: "Инна фи залика лазикра лиман кана лаху қалбун ау алqa as-sam'a wa huwa shahid." Буле мунафиктарга айтылган маселе, бирок Айшени ошол жерде ушуну келтирди. Пайгамбарыбыздын жашоосунда дейт, кимдин жүрөгү бар болсо ушул ага үлгү дейт. Кимдин жүрөгү бар болсо ушул жашоочуларга үлгү дейт. Пайгамбарлар мактаган, алымдар мактаган, Алла Таала өзү мактаган пайгамбар жашоо мына ушундай эле. Илгерки президенттин катын айтат, ушундай болчу экен. Тамак апарса жебей аны ыргытып, муну ыргытып, ызычуу кылчу экен. Биз мындай жей, тигиндей жейбиз деп. Башка бир падышанын катыны келип алып, "Не кыл?" дейт, урматтуу бир тууганым, "Бизге мындай экен, муну ыргытыш керек, мындай кылыш керек" деп терезени алмаштырып. Ушундай бир кайсарлык менен күн өткөргөндөр дагы бар да. А ушундай мода болуп калыптыр, мебель алмаштырыш керек 2 жыл сайын, 3 жыл сайын мебель алмаштырыш керек. Эмнеге? Модадан чыгып калды деп. Ушундай бизде бар экен. Ачкөлүп аткандар бар, кыйналып аткандар бар, ооруп аткандар бар.